Телекүзөт программасынын чыгармачыл тобу Нарын шаарына карай атайын иш сапары менен багыт алды. Чоо дегенде эле Кочкор районуна жетип, андагы жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо инспекторлору менен райондун аймагында атайын иш-чараны алып барууну баштады. 5-16 токточ, жол жайына топ. Рейдтин башталышында эле бул Мазда үлгүсүндөгү автоунаа инспекторлор тарабынан токтотулду. Себеби унаадан алыстан эле кошумча тыюу салынган үн чыгаруучу аппаратты орнотуп алгандыгы байкалган. Жаш жигиттер биринин артынан бири келип отуруп, бул жерге тез эле 15тен ашуун бала чогулуп кетти. Алардын бири атайлап чыр чыгаруу максатында биздин кабарчага тил тийгизип көрдү. Көпчүлүк эмеспи, мындайда бир эле адам чок таштаса, абал курчуп кетүүсү толук ыктымал. Жөнүнө койчу, свадьбаны тартпай эле койду. Иә. Чоңой тартып жүрсүң. Рейдте жүрөт. Брат, Мен инспекторлар тарттым майке. Инспекторларны алып Машина тартпай барып. эле. Машина тартпай, мен инспектор тарттым майке. Кане ойке, жөнүнө койгон система. Эй, тарта өрбөчү. Сөгүн мен жүрмүш байке. Иштеге, эмне болду? Айырком. Келе болгон. Айке, сөгүнмөй сүйлөчү. Жага өзгө эмес. Сигнал эле. Жөнөкөй эле. Алды, чаат бербедим. Берем да көрүп. Алды кой. Жаалданган жигиттер бир сыйра күпүлдөп алышкан соң, инспекторлор айдоочунан документтерин алып, тийиштүү протоколду толтуруп кирди. Ал эми кошумча үн чыгаруучу жана жарык берүүчү буюмун жол тескөөчү мыйзам чегинде алууга милдеттүү. Бүгүн эле тойгол эметкенбиз. Жана эскертпеттим жөн. Айры чыгылды. Артынан карап жүрөсүң. Инспекторлор жол чырактын кызыл түсүнө өтүп кеткен, коопсуздук корун тагынбай, унаа башкарып жүргөн жана башка ушул сыяктуу жол мыйзамдарын бузган айдоочуларды токтотуп, катар-катары менен протоколдорду толтуруп жатышты. Алмай жоктан бул. Временно. Ал ортодо саат кечки 8ден өтүп калгандыктан мамлекеттик автоунааларды тозуп, жолдомо кагазын текшерүү башталды. Мунун алкагында алгач дал ушул Нива автоунаасы токтотулду. Бардык документтери жайында экен. Совет ветеранов войны бит. Ветерандар косуна силай деп атасың. Буга куйругулаш эле дагы бир ак түстөгү Нива автоунаасы токтотулду. Кочкор райондук жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо инспекторлорунун кылыгы дал ушул жерден башталды. Кылык дебей эмне жаңы мыйзамга такыр башкача жаңыртуу киргенин дал ушул инспекторлордон уктук. Окуянын өнүгүшү башынан болсун. Harkı başta. Ne nike? Ne nike? Kaçına koy? Kaçını firma var. Bakın. Yok. Kontrol ettiriyorsun. Ağırdan otur. Дал ушул унаа токтотулган. Айдоочуда унаанын документтери жок болуп чыккан. Инспекторлор аны айып аянчысын карай багыттаган. Бирок айып аянчасына келгенде айдоочу кайдадыр житип кеткен. Дээрлик жарым сааттан ашык убакыттан кийин айдоочу документтерин көтөрүп келип калды.
негізіндесіңіз? Протокол 125 статья негізінде жанында айдоо өртөө жоқтуктан түзүлдү. Частный фирма отурду. Бул мамлекеттик тиешеси жок да, частный. Келиспейге багып. Автоуна айып аянтчасынан чыгып атабы? Себеп? Себебин билүүгө болобу? Себеп документтерин алып келди. Эгер биз жаңылбасак да, биз билбегенден да. Документи айдоочунун жанында жок болсо, автоунаа менен окшойт. Антпесе баардыгы тең эле үйүнө алып келе коет туурабы? Азыр станка койбадык го. Ооба. Койдук, кайра чыгарып беришип кетти. Жок, андай жок го дейм мен биз билгенде. Эмнеге? Айдоочунун жанында документтер толугу менен болуш керек. Эгер болбосо автоунаа айып аянтчасынан орун алат туурабы? Ошо алып келет, азыр алып келди. Анан кайра алып келгенден чыгыш керекпи? Алып келди, анан Айыбын төлөгөндөн кийин чыгарат да. Төлөмөй чыкпайт. төлөмөй эле бияктан биз азыр бир токтомду берем, копиясынчы. Болду, бул алып келет, өзү төлөп коет тияктан. Өзү төлөп. Жаңы мыйзамда ушундайбы? Ушундай мыйзамда. Чыгарып бериш керек. Чыгарып берип койсун. Документ алып келген, чыгарып Документ бериш алып келбедим. Өзүңүн тактап атабыз азыр. Бул автоунаа айып аянтчасынан чыгарылып кетип атат. Инспектордон сурасак, инспектор айтат, документтерин үйүнөн барып алып келе калса, айдоочуга сөзсүз түрдө автоунааны айып аянтчасынан чыгарып бериш керек. Бул жаңы мыйзамда деп айтат да. Биз жаңы мыйзамда бары жогун тактайбыз. Азыр бизден алыстабай туруңуздар, кийинки мүнөттөрдө буга жооп ала аласыздар. Сөзсүз түрдө. Негизи окуянын мындай багытта өнүгүшүнө биз деле ишенгибиз келген эмес. Бирок чындап эле унаа айып коросунан чыгып кетти. Мындай урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, биз Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн астында турабыз. Буларда айып аянтчасы ошо Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн ичинде жайгашкан экен. Мынакей үйдүктөр көрүп тургандай, жанагы ак Нива исимдеги автоунаа чыгып кетип атат. Жанагыдай эле инспектор айткандай, жаңы мыйзамдын негизинде экен. Жаңы мыйзамда дал ушундай айдоочу өзүнүн документтерин алып келип берсе, эч кандай штрафты төлөөрдөн мурда чыгарып кете берсе болот экен. Бул жерден суроо туулат да, айдоочулардын баардыгы тең эле документтерин үйлөрүнө коюп коюп, инспекторлор тосса, керектүү жерден үйүнө барып алып келе калып, кайра алып кетип калса болот деген. Бул тууралуу Нарын шаарына барганыбызда Нарын шаардык жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысы биздин суроого дал ушундай жооп кайтарды. Автоунаанын айдоочусунун тиешелүү бузуулар боюнча кодекстин тиешелүү эрежелерин бузуп, жолдо жүрүүнү боюнча, ошол боюнча протоколду түзүп, айып аянтчасына кирсе, айып аянтчасына киргенден кийин техникалык каттоо бөлүгүн, айдоочулук бөлүгүн алып келсе, ошол бузган эреже боюнча сөзсүз түрдө төлөп туруп анан чыгат. Бирок бүгүнкү күндө төлөгөндөн кийин чыгаруу деген жок. Мындай жобо бизди кайчы пикирге түрттү. Буга чейинки айдоочулардын баардыгынын автоунаалары айып аянтчасынан жөн жеринен орун алганбы деген суроо туулду. Билтейген облустун жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысы ушинтип айткан соң, биз сөзсүз түрдө кийинки эфирде бул канчалык деңгээлде чын, канчалык деңгээлде туура экендигин ийне жибине чейин тактап сиздерге көрсөтүүнү туура көрдүк. Кочкордон чыгып Нарынды карай бет алдык. Бул жакта да жол тескөөчүлөр менен рейдтик иш-чара уюштуруу максаты макулдашылган. Рейдтин башталышында эле мас абалында унаа башкарып жүргөн айдоочу биз башка экипаж менен жүргөндө кармалган. Айдоочуну инспекторлор мас соосун тактоо максатында наркология борборун карай алып кетишиптир. Биз атап өткөн жайдан баштап чагылдыра алдык. Өзүңөрдү жумгула, бул бияктыкы, тескап алашы темир болмуш. Ашказанда алкоголь бар деген сөз да. Айдоочунун спирт ичимдигин ичкендиги такталды. Тийиштүү документтер толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды.
Qana başta ayırıp durmaysan sana. Ayırıp koymaysan. Boşana. Özünün içine otur. İçine otur sol versen ardından otur. Gelen bak otur az. Gelen bak. Tamam, sen otur sol ver. Gel bak. İçine. Almaz bak. Geçin. Almış. Буга куйрук улаш эле дагы бир мас абалындагы айдоочу кармалган. Ал унаасынын арткы бөлүгүн сүзүп салгандыктан аны инспекторлор токтотуп текшерип коюуну туура көрүшөт. Натыйжада айдоочу бутунан тура албай мас абалында экендиги такталган. Унаа араңдан зорго жүрүп жаткандыктан дароо эле айып токтотуучу жайын карай айдап жөнөштү. Бул жерге келгенде айдоочу жалпак тил менен айтканда качып кетип, концертти эле койгондой болду. Берчи. Бер. Sen kameranı. Каяктан ел? Бер. Давай ал, телефон алып келчи. Каяка кетти? Жок. Элек толуп кетти. Ал чоңгодан эле. Эй, жаш бала эмес беле? Жок. Ошо ойдон. Камера фонарь эмеспи? Жаш бала эмес болчу. О, ушул забордон секирип кеттиби? Ой, биз машинабызды токтотуп, Hı. туалет кийинип атканда эле. Түп эле секирип түшпөдүм. Бадагып кетип түшпөдүм. Biz çok set katkanda set kas bu çok basmadı. Set kamet ka Akıl bekleyen demek 78 çıktı. Çocuğuna çıkalım ya. Ho. Abi başka tatkamızı atar ya. Akıl yok. Kim attı? Akıl yok. Та жүрбөй, ей. Бой, мына. Айрексиң. Ах, ne kaç gittin zaten? Ya, alo. Инспекторлор менен кошо айлананы түрө кыдырып кирдик. Ар бир уранды тамдын кычык тешигине чейин тинтип олтурдук. Бир учурда эле айдоочу алдыбыздан салам айтып пайда болуп калды. Аны инспекторлор кармап, наркология борборун карай алып кетишти. Şunday, kaspatsın. Bak, tak basın. Kasın çekin. Ey. Karma öyle koy kaspa. Ne bir tane kaspa ne? Bırak, şunu dönüm kanka. Sağ ol. Ne zaman? Ne oldu? Çapma. Çok. Çok çarpmayın. Kamerası yok olsa. Yürü. Kameramı kaç. Şuraya bak. Kaçmayın mı? Raşka olmuyor mu? Raşka. Sakala. Dönme. Takalım hadi. Бул жакка келгенде да байкебиз бир топ ызы чуу салды. Караңгыда кайпактап ар кайсы жери урунду беринди болгондуктан колу сыйрылып, бети башы кызыл ала боло түшүптүр. Мунун бардыгын медайым текшерип, жардамын берди. Kaçmadın mı? Ha, kaçtım ben şunu sıkıştım. Öyle götürmüş şöyle. Dinlenmesi gerekse bilmem. Şunlarında mı? Doğru. Şu az ayakta tanarda tuğanlar var mı? Çırota. Egziget içmesin bu reaksa cümlemiz. Байкебиз бирде жакшы сүйлөп, бирде сөгүп жатты. Масабалы өзүн өзү кармоого жол бербей жаткандыгын түшүнүү менен кабылдайбыз. Бардык тийиштүү документтер толтурулду. Айдоочу айып айынчасына кайрадан барып, унаасын өткөрүп берди. Бирок бул жерден да байкебиздин жаалданганы токтобой койду.
Takmadı.